2022 жылдын 17 октябрында Ас-Сафа коомдук бирикмесинин демөөрчүлүгү менен Талас шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө арналып курулган 60 батирлүү 15 турак жайдын салтанаттуу ачылышы болуп өттү. Социалдык шаарчанын ачылышына Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы өкүлү Бакытбек Нарбеков, Талас шаарынын мэри Аскар Шабданов жана Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммед Абдурахман Аль-Шая катышты. Чындыгында ушул областагы, ушул шаардагы адамдарды көрүп мен өтө кубанып, өтө сүйүнүп калдым деп, сиздин дагы бизге жылуу мамилеңиз менин үчүн өтө жакшы нерсе болду. Жалпы аянты 1,5 гектарга эсептелген социалдык шаарчада эмерек жана турмуш тиричилик техникасы менен жабдылган. Ар бир 4 батирлүү 15 турак үйү, тамак аш менен камсыз кылуу үчүн 94 метр квадрат аянтуу азык-түлүк дүкөнү, жаштардын руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсү үчүн мечит курулду. Социалдык шаарча республикадагы 11-чи шаарча болуп саналат. Буга чейин Ас-Сафа борбору тарабынан өлкөнүн башка аймактарына ушундай шаарчалар курулуп ишке берилген. Şu үйгө киргениме аябай кубанычтамын. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Балдарымдын насиби буюрса şu үйдөн агарып көгөрөйлү. Шаарчага тургундарды тандоого Ас-Сафа коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммед Абдурахман Аль-Шая жеке өзү үй бүлөлөрдүн жашоо турмушу менен жакындан таанышып чыкты. Жергиликтүү бийлик шаарчага жашоочуларды тандоо иштерине кийлигишкен жок. Турмуштук оор кырдаалдагы тургундарыбызга жаркын келечек түзүп колдоо алган бул өңдүү масштабдуу социалдык долбоор алгачкы ирет облусубузда болуп жатканы албетте сүйүндүрөт. Талас шаарында жакынкы райондордогу элдин аярлуу катмарын тандап алдык. Башкача айтканда бизге мэрияга келип түшкөн документтердин бардыгын Ас-Сафа фонду тарабынан тыкыз каралып, адилеттүү таркалды деген ойдобуз. Мэрия, обл администрация бул нерсеге аралашкан жок, катышкан жок. Башкача айтканда араб туугандары өздөрү абдан бир ошол 81 кишинин арасынан абдан бир муктаждарды тандап алып, мынакей бүгүн жайгаштырып атабыз. Учурдан пайдаланып ошо 60 үй бүлөгө конуш жайлуу болсун дейбиз. Белгилей кетсек, Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси көп балалуу жесир аялдарды турак жай менен камсыз кылып келет. Жалпы эсебинде республика боюнча 1115 турак жай көп балалуу жесир аялдарга берилген.